Assalamualaikum hurmatli YouTube görüşler. Bugün geçken söz болды okşaydı. Moskva 24 video arqılı boyunca. Anam özüңөр bilгендей migrant Kirgизия деп чыгыптыр. Билесиңер, бу журналисттен кылат, бизде деле болуп турат. Бири-бирин жамандап, бул жерде деле ошондой билесиңер өзүңөр. Анан баары мигранттын кылат деп баары билесиңер анча мигрант деп жаман көрүшөт. Анан ким кандай кабыл алат билбейм. Тура мен анча орусча түшүнбөй калам, бирок өзүм жашоомо өзүмүн семьям бага турган ишим бар, бирөөгө акча албайм, бирөөдөн акча карыз эмесмин. Мындайча айтканда, бул эми шартка байланыштуу иштеп атабыз өзүбүзгө. Анан орусчаны үйрөнөйүк десек, өз нарагыбыздан жок болуп, нарактан үйрөнүш кыйын, билесиңер. Нарактан болбосо өзүбүз деле билебиз. Бирок мен көп деле кыйналбайм, бирок өзүм ичине сүйлөшүп кете берем. Так бул эми аял болсо, кидалышка аялдар экен, анча ушундай уруш чыгарып кете турган. Ар ким кандай кабыл алат, таксист болгондо мындай случайлар көп эле болот, кидала болгот, ошо урушуп, талашып, анан ачууга алдырбагыла, кээ биркилер звонок кылып алып, менин моюнча машинам бар, сен деле кыймылтасың, көп болсо Toyota Camry минесин, K5 минесин, деле мактантасың дейт. Бул өзүм үчүн мен сел болгон YouTube боюнча иштейм деп, сен просто көрбөй эле листайт этип кое бер, сенен эчтеке кетпейт, сени бир бөлө дебей айтам мен. Еще көрбөй эле го, бул ана калдырап эле сүйлөй берет деп өткөзүр, сени эч ким эчтеке дебейт. Анан кимдерге мен үчүн пайдасы тиет, мага канчалаган адам звонок кылат, сурайт эмне кылгандарын, өзүм болгон нерселерин өзүмөн күчүн жетишинче айтып берем, түшүндүрүп берем. Көп эле мен тааныгандар билет кандай экен. Анан бир видео үчүн дагы кээ бирки адамдардын мнениясын уктук, ким кандай экен. Бир видео үчүн ар ким мнениялар чыгат. Бул эми обычно бир видео, бул бир обычно бир жашоодо болуп турат. Бул таксиде өткөн ишке вообще өкүнбөй мен тарта берем, видео киргизе берем. Мен өзүм үчүн сел болгон ушул YouTube'дан иштейм деп, жаман болобу, жакшы болобу видео тартам деген карьерам болбосо секин кылабыз, сразу болуп кетпейт, өзүңөр билгендей. Анан кимдерге ачууланып, кимдерге катуу тийсе менен кечирим сурайм, бирок за маска эмес, бөлөп жанагы Киргизия деп өзүнчө бирөөлөр чалып алган үчүн. Ал эми таксиде иштеп жүрүп, ошого окшогон кабыл алып бир видеого тартып көрчү, ошону айтып көрчү, ошону жүктөп көрчү кандай болот экен. Анан жанагы дракада да кандай болду, мигранттар ал боюнча эч ким сүйлөбөй калып кетти. Ошо мигранттар үчүн мушташкан үчүн мен 8 саат, отделенияда 6 саат, 8 саат ошондо жатып чыктым. Бир таанышым 1 сутка жатып чыкты. Кээ биркилер депорт болду, көрдүңөр, кээ биркилер 40 жылга депорт болду. Мындай случай көп болуп турат. Кече эле немелерди тырыштырды, баягындай жанагы көп урушка барбагыла деп, короче, кече таксистерди да чыгарып алып текшерүүлөр катуу болду. Уруш малдан кийин баягы өзүңөр билгендей. Эми анча таппай калат кезин айтайын десең, мындай случайлар болуп турат. Анан көп мага коркутуп чала бербегиле, ар ким өзү кандай кабыл алса өзүңөр билесиңер. Анан
men için video tarta berem. Barыңa assalamu alaikum.